Убакыттын узашы менен ай жылга, жыл кылымга, кылым болсо доорго алмашат. Анын сыңарындай ай алмашып, жыл тогошуп, өмүрүбүздүн дагы бир жаңы барагы ачылды. Жашоо үчүн күрөшүп, тагдыр менен алпурушкан бул көчөлөргө толгон адамдардын ар бири ар башка максат менен жолго чыккан. Биз да замандашыбыздын тагдырын аз да болсо жакшы нукка өзгөртүүнү максат коюп турабыз. Кубанычты бөлүшсө көбөйөт, ал эми кайгыны бөлүшсө азаят дешет. Андыктан урматтуу замандаш, сиздин да жүрөгүңүз мээрим, ыйман жана үмүт менен толкуп турса, башкаларга кубаныч тартуулап, жардам берип, андан ырахат алган айкөл инсандардын катарында болсоңуз, үзүлбөгөн үмүттөр автордук берүүсү сиз үчүн. Улуу акылмандардын бири Севинье мындай деп айткан: кырсыкка акыл чыдайт, кайрат аны менен күрөшүп, сабыр жеңип чыгат. Башка салганды көз көрөт демекчи, турмуш сыноолорун аталык эрк, энелик кайрат менен жеңип келе жаткан Бишкек шаарынын Ак Босого конушундагы бир үй бүлө туурасында кеп салмакчыбыз. Кимдир бирөөлөр баркын билмек түгүл, капарына да албаган нерсе башка бирөөлөр үчүн кыял, үмүт, балким армандыр. Бүгүнкү каарманыбыз Тургунбай Коргонбаев 12 жашта. Ал тең туштары менен чаң сапара топ тээп ойнободу. Ак көйнөк, кара шымын кийип, алиппесин колго алып, ак мектептин босогосун аттабады. Анын кайталангыс балалык чагы мына бул темир арабага байланып өтүүдө. Көлдүн үстү көк, көк, көк жылгаяк бара жатат, анда да эл байлап, эл ичинде мен да бара жатам. Шылдың болуп калбайын деп, башты жерге салбайын деп, көк жылгаяк, эй көк жылгаяк. Кандай сонун табигаттын кыйшындагы, карайган же жабынып турап бакарды, табигаттын кызыгына терең батып, унутупмун таптакыр, жылгаякты, эй жылгаякты. Доктурларга кайрылып жаттык. Мындан 2-3 жыл мурун барганда, 12 жашында келесиң. Ошондо операция кылабыз деген да. Ошо операция жасайбыз дейт, ошо бутуна. Мына жерине ошо мемес тамыр тартышып калган. Тамыр кушабыз дейт. Апасы Турсун Абдуллаеванын айтымында Тургунбай 1 жаштан өткөндө кадимкидей кадам шилтеген. Бара-бара белгисиз себептердин улам баспай калат. Басып кетет го деген ишеним менен убакыт узап бала чоңое берет. Тагдырына байланыштуу басып кетсин деген ниет менен Баймырза атын Тургунбай деп өзгөртүшөт. Жыйынтык бербеген соң тынчсызданган ата-эне баласын бир канча ирет дарыгерлерге көрсөтүшөт. Тилекке каршы мунун себебин ушул күнгө чейин бир да дарыгер так диагноз коюп айтып бере алган эмес. Бир гана атасы менен апасынын туугандык жагы бар деген божомол менен эгер операция жасатса басып кетерин айтышкан. Эми өзгөчө көп эле кыйынчылыктарды басып өттүм. Эми Кудай кааласа ушу балам басып кетсе, мен өмүр бою Кудайга деле ыраазымын да. Эми бардык аялдар эле баары эле кыйналат баланы чоңойтуш үчүн. Мен өзгөчө буларда эмес, буга көп кыйналдым да. Көтөрүп жүрдүм, канча жерлерге алып бардым. Алып жаттым. Мына азыр деле ушу басып кетсин деп кайсы жерге деле болсо барып атам да. Мээрими чексиз бүт дүйнөнү ак сүтү менен асыраган эне аттуу аялга даңк. Адамды жашаткан күндүн нуру менен эненин сүтү деп орустун улуу жазуучусу Максим Горький айтып өткөн. Демек, аялдар табиятынан канчалык алсыз болгону менен эне болуу бактысы ага теңдешсиз күч багыштайт. Үй бүлө бул кичинекей бир мамлекет. Анын башкаруучусу канчалык акылман, күчтүү, ишенимдүү болсо, калкы да ошончолук бейкуттукта жашайт. Биздин үй бүлөнүн ишенген, таянган тоосу болгон Жумабай Ахматбеков ден соолугуна байланыштуу иштебей калган. Ошондуктан балабыз Тургунбайга мамлекет тарабынан берилген 3000 сом пенсияга күн кечирип жатабыз дешет. Тургунбайдын тапканы менен эле эптеп жашап атабыз. Мунун тапкан
пенсиясы 3000 ошо менен эле эптеп септеп тияк жактан кичине жардам болуп калат анча мынча. Калган балдарыңыз дагы мектепке барат да? Булар өкмөттөн мектеп класс, 1-класс, анан 4-класс болуп. Ушунун баарына жетип атабы ошо каражат. Ошо ун алабыз, май алабыз, анан картошка сабыз менен отурабыз, анан башка. Андан соң эт болуп калса эт жеп коебуз, болбосо эти жокто да тамакты жеп жүрөбүз. Бир туугандарынан кем калышпаган Тургунбайда учурда Бишкек шаарындагы мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн шаардык реабилитациялоо борборунда билим алууда. Бул борбордун жашы чектелбеген жалпысынан 248 мүчөсү бар. Турмуш шарттарына байланыштуу алардын ичинен 70 киши гана такай келип, бул жерден билим алып, көңүл ачып элетин болбой, таланттарын да өркүндөтүп келишет. Башкача айтканда, тил үйрөнүп, кол өнөрчүлүк менен алектенип, музыкалык билим да алышат. Арийне, биздин каарманыбыз Тургунбай да бул таланттардан куру эмес экенин борбордун башкы социалдык кызматкери Венера Аклаева айтат. Сабактарда аябай жакшы көрөт. Центрга келгенде аябай жакшы көрөт. Өзү 12-де бала, эч жерге барбаптыр, үйдөн чыкпаган бала экен. Биринчи келген центр биздики болду да, школдорго канча чуркашыптыр. Келип мугалим үйдөн сабак берсеби десе, пока анын ответи жок болуп атат. Анан бизге келип азыр сабактарга катышып, музыкальный способностьтары чыгып атат. Болбой ырдап атат уже публикада. Например, бир ай келген баланын результаты Тургунбайдын эмес историясынан алсак, аябай бат ачылып кетти да бизгечи. Ачылып, азыр машина үйдөн келип алып кетет, центрдин машинасы үйдөн келип алып кетет. Ошону тимеле служебный машинам келет деп күтөт да балачы. Ошондой эле Тургунбай өтө зирек жана таланттуу. Ага колдоо көрсөтсө, келечекте көп ийгиликтерди багынтаарын кошумчалады. Музыкага шыгы бар, сабактарды бүт үйүнөн первоначальный базасы бар экен. Анча-мынча бир туугандары менен, ата-энеси менен заниматься тетиптир. Акыл сезими орунда да. Муну только өнүгө өстүрүш керек. Элестетип көрүңүз, алгач мектептин ак босогосун аттап, тагдырдын даңгыр жолуна кадам шилтеп жаткан убактыңызды элестетип көрө аласызбы? Ошондогу чөйрө, бири-бирине эгиз коздай окшошкон, көздөрүнөн үмүт чачырап турган жеткинчектер. А бирок жашоо айланпасы тегиз эмес. Кээде ойлоп бактылуу болгубуз келет. Бирок кантип? Бакыт деген эмне? Бакыт кимдир бирөөлөр үчүн акча, амал, дагы кимдир бирөөлөр үчүн сүйүү, достук, үй бүлө. Ал эми бүгүнкү биздин каарманыбыз Тургунбай үчүн эң чоң бакыт, теңдешсиз байлык бул ден соолук. Булар үчүн мектептин коңгуроосу кагылбады. Тагдыр сыноолоруна сынбай, дагы да болсо жүрөгүндө ишеним, үмүт жана аракет менен алга талпынышкан бул балдардын кыялы, максаты кандай жана байлыгы, эңсегени эмне экенин бир ойлоп көрүңүз. Бейшембик, жума, шишембик, жексембик. Эң башкысы анда балалык жалын, үмүт жана ишеним бар. Дал ушул кайратына кайрат, максатына максат улоо аракетин баштадык. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду. Байланыш үчүн телефондор 0777 58 02 42 0551 74 91 41. Агылып жаткан унаалар заңкайып түшкөн имараттар ичинен же жон гана карапайым калк арасынан жардамга кол узаткан Март, Айкөл инсандардын чыгары таң каларлык көрүнүш эмес. Анткени биз тарыхта татыктуу изи бар байыркы, барктуу элдин урпактарыбыз. Ошондой эле муктаждарга жардам берүү жүрөгүндө мээрим, ыйманы роологон ар бир пенденин инсандык парзы болуп саналат эмеспи? Мына ушундай ишенимдер менен борборубуздагы Collins маркасындагы кийим дүкөнүнө кайрылдык. Бүгүн бизге Collins кийим дүкөнү демөөрчүлүк кылмакчы. Анда эмесе каарманыбызга ылайыктуу кийимдерден тандайлы.
Андан соң Элим Барсынбы коомдук кайрымдуулук фондунун мүчөсү жеке ишкер Кубанычбек Бейшембаевга кайрылганыбызда ал да колунан келген жардамын берээрин айтты. Өтө муктаж болгондорго абдан эми баягы колдон келген жардамды аябайбыз, беребиз. Баягы муктаж үй-бүлөлөргө баягы ислам дининде деле баягы жардам бериш керек. Дайым эле алып ала бербей, бергенди да билиш керек. Ошон үчүн көбүрөөк жардам берсең, көбүрөөк жакшылык кылсаң, ошончолук сооптор да чоң болот. Ошо колдон келген жардамыбызды беребиз. Мына эми бул кабарларды сүйүнчүлөп, бир үй бүлөнүн кубанычын сиздер менен бирге бөлүшсөк. Коллинс маркасындагы кийим дүкөнү компьютер, кышкы жайкы кийим-кечектерди, тамак-аш азыктарын берсе, жеке ишкер Кубанычбек Бейшембаев үй эмеректерин, 2 кышкы куртка, жаңы жылдык белектерди тартуулады. Ошондой эле биздин чыгармачылык топту Эркин Мырза алып жүрдү. Сиздер жөнүндө маалыматты айтканда бизге кош колдуп жардам бергенге аракет кылышты, ушу байкелердин баардыгы тең. Биз да ыраазычылык Кубан байкеге ыраазычылык. Коллинс фирмасына да чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан Элтер компаниясына чоң рахмат. Ушул келип тартып кеткен. Ушундай муктаж үйдөгүлөргө көпкө жардам берип калайбыз биз. Бизде мындай болду. Биздин Жумагүл менен Курманбек экөө карап бизге кабар беришти, ушундай жардам берсек болобу деп неметкенден биз дагы фонддун негизги максаты ушул. Элим Барсын коомдук кайрымдуулук фондунун максаты ушул жардам бериш муктаж инсандарга. Анан биздин таанышып жүргөн мындай дөмөрчүлөрүбүз бар. Бизге жардам берип ошол байкелер аркылуу жардам беребиз. Анан биз дагы айттык, жанагы ошол Коллинс магазинин жана ошол эле биздин Кубан байкебизге айтканбыз. Анан алар дагы жок деген жок. Атайын ушу жардамдарын беришти. Ошон үчүн биз ошол жардам берген байкелерибизге да ыраазычылык билдиребиз. Сиздер да ошону аз болсо да көптөй көрүп алып коюңуздар. Ушунчалык чоң рахмат. Келгениңерге эле биз кубанычтабыз, таанышып эле. Ошо Тургунбайдын дагы буюрса дагы ден соолугу жанагы операция айыгып кетет деп ишенебиз. Анан балким жардам бергендер чыгып калар, көргөндөр болсо. Азырынча биз жок дегенде көңүлүн жубатып коелу деп жардам берген болуп атабыз. Чоң рахмат. Биздин ошо ушу балабызды деп бастырып алышты ошо. Сиздердин келгениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Коллинс фирмасына да чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан Элтер компаниясына чоң рахмат. Келип тартып кеткен. Жылга аякты, жылга аякты пайдаланып оңунан көк жылга аяк. Буттан тайып мен калдым, жер шалкалап. Отурайган татынакай боорикер көз. Тура кой деп колдон тартып, тура кой деп колдон тартып, жайды сурап, жайды сурап. Кыскармаган колумдан калтыраган, турдум дагы салам бердим аргасыдан. Ошондоку окуя эстен кетпейт. Уяламын аябай сулуу кыздан. Адамдардын эң убактылуу кездери бөтөндөргө жардам берген кездери деп бекеринен айтылбаптыр. Биз дагы алардын жүздөрүнө жылмаюу жүгүргөндө алардан көбүрөөк кубандык. Байыркы Иран данышманы Бузурж Мехр өз устатынан сурады. Дүйнөдөгү эң жакшы адам ким? Устаты жооп берди. Башкаларга пайдасы тийген адам. Дагы сурады. Кандай адамды кол ачык деп айтуу керек? Устаты жооп берди. Кол ачык адам бирөөгө бир нерсе тартуу кылганда шаттыкка бөлөнөт. Эч качан бушайман болбойт деди. Жараткан бергенин бүт койбой алат, бир гана жагымдуу сөз аман калат экен. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, кимге кантип жардам берем деп түшүктөнбөңүз. Анткени сиздин бир жылмаюуңуз же бир жылуу сөзүңүз да кимдир бирөөлөр үчүн кайырдыр.
бакыт бул адам ээ болгон нерселердин баркын билүүсү. Жашоодо максат эмне экенин аныктай албаган үмүтсүз адам бактысыз болуп эсептелет. Сиздерден сунуш пикир, кат кабарларды күтөбүз. Эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар. Саламатта болуңуздар.